Биринчи Кудайга ыраазычылыгын билдирем. Кудайдын сүйүүсү, Кудайдын жакшы кабары, ырайымы, кечирими мага жеткен үчүн. Анткени ошо 22 жашымда мен абдан муктаж болдум бул нерсеге. Кудайдын ырайымы, сүйүүсү, кечирими, тынчтыгы керек болду да. Көп үй бүлөлөр, көп инсандар катары мен дагы ушу мусулман үй бүлөсүндө төрөлгөндүктөн Куран алып, Курандарды издедим. Анын ичиндегилерди окуп, керектүү жерлерди сызып, белгилеп, өзүм үчүн суроолорумду коюп, суроо белгилеп, жана менде максат болду. Ошо Кудайдын сөзүн терең билиш үчүн, кечирим алыш үчүн бул медресеге тапшырыш керек деп. Ошол медресеге тапшырыш үчүн кандайдыр бир дагы талаптар бар деп мен ошол эле учурда орозо кармадым. Сөзсүз эле кайыр садака берүү жана ошол сыяктуу нерселерди да кармап баштадым. Орозо кармап баштаган жыл бул ошо 98-жыл болчу, кыш мезгили болчу. Ошондо мен орозо кармап жүргөн күндөрү 27 түн бул кадыр түн жана Кудай өзүнүн периштелерин жөнөтүп, биздин баардык тилектерибизди Кудай кабыл алат деп аткам. Жана ошол күндү мен дагы башкалар сыяктуу эле түнү менен кадыр түн тозуп, ушу таңгамал Кудайдан мен ушунчалык сурандым. Кудай менен жашоонун маңызын билгим келет. Эмне үчүн жашап атам, каяка барабыз деген суроолорду Кудайга узатып, жооп күтөм деп айттым да. Муну мага тез арада ачып беришиңизди суранам дедим. Жана жумушума байланыштуу ошол биздин жумушка ишканага жаш кыз иштеп калды. Мен өзүмдө бар болгон нерселердин баардыгын ага, менде бар болгон маалыматтарды ага берип, Кудай жөнүндө айтып жүрдүм ага. Бирок ал менден да жакшы билген үй бүлө менен тааныштырам деди да. Ошол үй бүлөдөн сиз Кудай жөнүндө көп информация алсаңыз болот деди. Анан ооба орозо күндөрү бүтө элек болчу. Орозо бүткөндөн кийин ошол ал үйгө бардым. Алар ошо жаңы жыл майрам тозуп атканда алар менен чогуу болуп, ошол жерден орозону тутуп аткан учур болчу. Алар тамактанып атканда мен орозонун кечки убагы боло элек болгон үчүн ооз ачпай өзүнчө бөлмөдө отурганда алар мага ошо Инжил китебин белек кылышты. Ооба бул Инжил китеби мен үчүн аябай чоң белек болду. Себеби ушу Тоорат, Забур, Инжилде жазылгандарды окугула, ал жерде окубагандар адашкандар деп Куранда жазылгандыктан 5-сүрө 51-де мен ошол Инжил китебин абдан издедим. Каяктан табышым мүмкүн, бул мүмкүнбү деген да суроо болгондо кантип табам деп аябай көптөн тилеген жерден табып, бул колумда ошол Инжил китеби турду. Аны алып мен кубанч менен үйгө бардым, ачып окуп баштадым. Бирок мен үчүн ал жерде көп нерсе түшүнүксүз болду. Бир гана нерсе ушу Матай 6-бөлүмдө орозо кармоо, кайыр садака берүү, сыйынуу жөнүндө гана темалар түшүнүктүү болду да, калганын түшүнгөн жокмун. Ошол эле учурда мен 2 китепти колума алып, буга чейин Кудайга кайрылып келгем. Ошол күнү да кайрылдым. Кудай мага бул 2 китептин чындыгын ачып бер. Бул экөө бири-бирине карама каршылыктар бар экен, бирок чындык экөөнүн бирөөсүндө. Мен чындыкты гана билгим келет. Буну 2 колумун кармап, бийик көтөрүп Кудайдан сурандым. Бул бир эле күн эмес. Мен 2-3 күндөрдө аябай кааладым чындыкты билгенди. Андан кийин ошол арадан канча убакыт өттү билбейм. Ошо түшүмдө асманда ушу аябай катуу үн чыгып, миңдеген периштелер жана сурнайдын үнүн уктум. Ошол эле учурда ошо Иса келатат деген кабарды уктум да. Анан асман күчтөрү кыймылдады, жер титиреди, баардыгы титирегендиктен ошонун арасында мен дагы коркунуч болуп, тизелеп Кудайга кайрылдым. Эмне жөнүндө суранганымды билбейм, бирок тартылуу күчү менен мен жогору алынып, ошол жерде көптөгөн адамдар чогулган жердердин арасында болдум. Ойгондум. Кадимки эле түш сыяктуу сездим. Ага коркунуч да болгон жок, кубаныч да болгон жок. Өзгөчө нерсе да болгон. Жана мен кадимкидей эле жумушка барып иштеп атканда ошол күнү мага ошол мурун жакшы кабар айткан бир тууган ошо келип ден соолугумду сураган жумушка кайрылган экен. Мен ага бул ошол байкенин Кудайы, мен ага жөнүндө айтып берип коеюн деп ошондой жүрөк менен мен ага бөлүштүм көргөн түшүмдү. Ал абдан таң калып, ошол сумкасында 2 китеп бар экен. Ошол 2 китепти ачып, мага Матай 24-бөлүмдөгү Исанын келиши жөнүндө окуп берди. Ошондо менин жүрөгүмдө аябай таң калыштуу нерсе болду. Ушу менин түндө түнкүсүн көргөн түшүмдү
периште жазып бул китептин ортосуна мындай чаптап кошумчалап койгондой эле сезилди да. Ошол күндөн кийин менин бул эки китепке болгон кызыгуум андан да артты. Жана мен ал эки китепти окуп баштадым. Ооба, Кудайга ыраазычылык келтирем. Ошол эки китептин ичинде мен жанымдын куткарылышы, Кудайдын сүйүүсүн, ошол эле ыйык жазуудан мага эң зарыл болгон, жаныма, денеме үй бүлөмө керектүү зарыл чындыктын баардыгын таптым. Жана мен бүгүнкү күнгө чейин ошол эки китеп мен үчүн бул жалгыз авторитет. Кудай бул сүйүү жана Иса Машаяк асман астында жалгыз куткаруучу деп ишенем.